Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Индиянын Нью-Дели шаарында баласы менен чогуу киши колдуу болгон келиндин өлүмү тууралуу комментарий берди. Буга чейин 28 жаштагы кыргызстандык кош бойлуу келин Нью-Дели шаарында 1 жашар уулу менен чогуу өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалымат тараган. Тергөөнүн маалыматы боюнча келин курбусунун үйүндө 21 сентябрга караган түнү киши колдуу болгон. Тиешелүү экспертизалар жүргүзүлүп, полиция кылмыш ишин козгоду. Шектүүлөр суракка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда, келиндин Индиядагы туугандары уулу экөөнүн тең сөөгүн Кыргызстанга коюуга макулдугун берген. Элчилик бул ишти өз көзөмөлүнө алып, учурда сөөгдөрдү Кыргызстанга алып келүү маселеси боюнча иштеп жатат. Шайлоодо эстрада ырчыларынын үгүт иштерине чакырууга чектөө жок. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Наргиза Нанакеева журналисттерге маалымдады. Анын айтымында, талапкерлер жана партиялар үгүт маалында концерттерди, театрлаштырылган иш-чараларды жана спорттук мелдештерди өткөрө албайт. Бул олуттуу мыйзам бузуу болуп саналат. Бул үчүн катышуучуга айып салынып, же эскертүү берилип, ал тургай шайлоодон четтетилиши мүмкүн. Квартал башчылары, үй комитеттеринин башчылары, муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер үгүтчү боло алышпайт. Бул административдик ресурсту колдонуу болуп эсептелет, деп айтты ал. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 сентябрда кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктап, тил саясаты мамлекеттик саясаттын ажырагыс, эң маанилүү бөлүгү болушу шарт экенин айтты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Президент кыргыз тили кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башкы белгилеринин бири, кыргыз улутун улут кылып турган эң негизги касиети болуп санааларын белгилеген. Тил саясаты мамлекеттик саясаттын ажырагыс, эң маанилүү бөлүгү болушу шарт. Ушул өңүттөн алып караганда, мамлекеттик тилибиздин чыныгы мамлекеттик мартабасына ээ болуусуна ар бирибиз салым кошуп, сапарлаш болуубуз зарыл. Мамлекеттик тилде иш жүргүзүүгө бизге каалоо гана керек. Биз өзүбүз үлгү бололу деп азыркы учурда эне тил маселесине олуттуу мамиле жасап, документтердин баардыгын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүнө көңүл буруп баштадык. Мындан сырткары дагы бир топ иш пландар бышып жетилип турат. Ошондуктан бардык тараптарды ар кандай шарт жагдайларга шылтоолоп, илгертеден келаткан инерция менен эле иштей берүүнү токтотуп, өз тилибизге, демек элибизге кызмат кылууга чакырам, деди Жапаров. Ал мамлекеттик тилди колдонууга жана өнүктүрүүгө жалпы журттун, өзгөчө жетекчи атка минерлердин жана мамлекет башчыларынын тынымсыз камкордугу зарыл экенин айткан. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чегарасынын 94%дан ашууну макулдашылды. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусовго таянып билдирди. Кыргызстандын Ташкенттеги элчиси Ибрагим Жунусовдун айтымында, учурда жердин 6%га жакыны гана тактала элек. Азыркы убакка чейин кыргыз-өзбек чегарасынын 15%га жакыны тактала элек болгон. Кармалган атка минерлердин кустуруу деп аталган каражаттарынан алынган каражаттар укук коргоо органдарынын депозиттик эсептеринде сакталат жана бул каражаттардан мамлекеттик бюджетке 1 сом да түшпөйт. Бул тууралуу белгилүү юрист Нурбек Токтакунов билдирди. Адвокат бул каражат боюнча суроо таапты Каржы министрлигине жөнөтүп, расмий жооп алганын белгиледи. Бүгүнкү күндө ар кимди кызыктырат, ыңгайлаштыруудан түшкөн акча кайда кетет, дейт Токтакунов. Ылайыкташтыруудан түшкөн акча уурдалып жатат. Бул жөн эле сөздөр эмес, документалдуу далилдер бар. Мен Каржы министрлигинен укук коргоо органдарынын депозиттик эсептеринде кылмыш жасагандыгы үчүн кайтарылган каражаттардан кандай каражаттар бар экенин, республикалык бюджетке канча которулганын жана алар кандай жумшалганын сурадым. Финансы министрлиги мага бул каражаттар такыр республикалык бюджетке түшпөгөнүн, алар укук коргоо органдарынын депозиттик эсептеринде кала турганын айтты. Буга байланыштуу адвокат кустуруудан түшкөн акча жөн эле уурдалып жатат деп эсептейт. Бюджеттик процесстин дүйнөлүк практикасы, эгерде кылмыш жасагандыгы үчүн компенсация каражаттары республикалык бюджетке которулбаса, анда алар көзөмөлсүз бойдон калып, эреже катары уурдалган деп айтылат, дейт Токтакунов. Ошондуктан мен тайманбастык менен ырастайм. Жөнгө салуудан акча уурдалган же башкаруучу элдин тар саясий максаттарына жумшалат. Эске салсак, азыркы өкмөт коррупциялашкан чиновниктерге мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана жазадан бошотуу практикасын киргизген. Коррупцияга айыпталгандар адегенде камакка алынат, экинчисинде белгилүү сумма төлөнөт, андан кийин алар адатта үй камагына чыгарылат, ооруканага жаткырылат, ал тургай айрымдары акталат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө сөз болгондо, бул процессти эл колдонгондон кийин элдер бул процессти кустуруу деп аташты.
Кыргызстандыктар Словакияда эмгек кулчулугуна түшкөнүн билдиришти. Алар кайрылуусун Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовго жана акыйкатчы Токон Мамытовго жөнөтүштү. Буга байланыштуу Тышкы иштер министрлиги өзүнүн комментарийин таратты. Тышкы иштер министрлигинин Тышкы миграция департаментинин маалыматтык консультативдик борборунан алынган маалыматтар боюнча Словакияга иштөө үчүн кыргызстандыктарды Advice KG ЖЧКсы жөнөткөн. Алардын Словакияда 00581 руксаты бар. 2021 жылдын башында компания Кыргыз Республикасынын 13 жаранын Словакияга жөнөткөн. Виза Казакстандын Нур-Султан шаарында алынган. Транспорттук компания жана эмгек шарттары боюнча бардык маалыматтар жарандарга кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзүлгөнгө чейин түшүндүрүлгөн. 2020 жылы виза алууга бир нече аракеттер болгон. COVID-19 пандемиясынан улам виза 2021 жылдын январь жана февраль айларында алынган жана жарандар Словакияга 2 топ менен жөнөтүлгөн. 2021 жылдын 22 сентябрында Advice KG ЖЧКсынын директору Нишанов Словакияга иш берүүчүлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары менен жолугушууга учуп кеткен, деп жазылат ТИМдин маалыматында. Бул маселе Кыргызстандын Австриядагы элчилигинин көзөмөлүндө. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Алматыдагы ок атуудан каза болгон 5 адамдын окуясы тууралуу комментарий берди. Анын билдирүүсү мамлекет башчынын маалымат кызматынын YouTube каналына жүктөлдү. Адамдардын өлтүрүлүшүн актоого болбойт. Цивилизациялуу коомдо бардык талаш көйгөйлөр укуктук талаада гана чечилиши керек. Аны менен катар эмнеге мындай окуя болуп кеткенин тыкыр текшерүү шарт. Бул трагедия, деди мамлекет башчысы. Президент кредит берүүчүлөр менен көйгөй жараткан карыздар адамдардын мамилеси өзгөчө турак жай өтө таалуу маселе экенин, муну юридикалык жактан жакшыртуу талап кылынаарын белгилеген. Мындан улам президент өкмөткө, Улуттук банкка, финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу агенттигине, финансылык уюмдарга 1 айдын ичинде мыйзамдык ченемдик өзгөртүүлөрдүн пакетин даярдоо тапшырмасын берди. Мындан тышкары өкмөт менен Алматынын акимчилигине бул трагедиядан жабыркагандарга бүт жагынан колдоо көрсөтүүнү тапшырды. Биринчи кезекте балдарга жардам берүү шарт. Балдардын күнөөсү жок, алар жалпы кайдыгерликтин жана укуктук калпыстыктын курмандыгы болду. Биздин коомдо балдар адилеттүүлүккө ишенүү менен чоңоюшу маанилүү, деди Токаев. Орусияда мурда болуп көрбөгөн байпактардын жаңы дизайнын ойлоп табышты. Анда дизайнерлер биринчи жолу тегизделген тешиги бар байпактарды тигип чыгарышты. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Тешиги бар байпак бул тренд, дейт Игорь Гуляев. Дизайнер жана стилист Гоша Карцев мындай байпактарды бардыгы кийип баштаарын белгилейт. Каракол шаардык милициясынын кызматкерлери кош бойлуу келинди сабаган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан кабарлады. Акыйкатчынын Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнө келин кайрылып, 2 милиционер жана 1 тергөөчү кол салганын, бул окуядан кийин 5 айлык түүлдүк боюнан түшүп калганын кошумчалаган. Арыздануучунун айтымында ушул жылдын 5 августунда милиция кызматкерлери аны кармап алып ур тепкиге алышкан. Ал тургай ичке тээп өлтүрөбүз деп коркутушкан. Келин Акыйкатчынын аппаратына кайрылып, милиция кызматкерлерин жоопкерчиликке тартууга жардам берүүсүн суранып жатат. Омбудсмен Ысык Көл облусунун прокуроруна кайрылуу жолдоп жооп алды. Ал жактан жарандын кайрылуусу боюнча жазык кодексинин 321 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирди. Тергөө иштери УКМКнын аймактык башкармалыгына өткөрүлүп берилген. УКМКдан Акыйкатчы институтуна иликтөө иштери жүрүп жатканын айтышкан.